Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын студиясына жүздөшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен биргеликте ажылык жана санариптештирүү, ошондой эле ажылык тиркемесине кантип катталуу керек, ушул боюнча сиздерден келген айрым суроолорго жооп бермекчибиз. Бүгүн студиябыздын коноктору менен таанышып өтөйүн. Алгач Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, белгилүү дин алымы Рафаэль Ажетатиков устазыбыз конокто кош келипсиз. Андан кийин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси, белгилүү дин алымы Абдылазиз Ажы Туташбаев кош келипсиз. Андан кийин ошол биздин ажылык тиркемесин иштеп чыккан Bright Technology компаниясынын жетекчиси Молдогазуулу Шаймерден мырза келип отурат. Кош келипсиздер. Эмесе алгачкы суроо Рафаэль Ажы сизден болсун. Негизи эле мынакей ушул кыска арал убагында ажылыкты санариптештирүү, бир тартипке келтирүү, ыңгайлаштыруу жаатында бир катуу жумуш жүрдү да. Суроом ушундай, негизи эле бул идея, бул ой каяктан жаралды? Негизи ошол ажылыкты негизи мамлекеттин ушул санариптештирүү деген саясаттын алкагында жана ажылыкты ушул тартипке келтирүү, жакшыртуу, жандандыруу максатында мамлекеттин жетекчилери жана улуттук дин агенттиги тарабынан бизге тиешелүү тапшырмалар коюлган. Ошол тапшырмаларды аткаруу негизинде биз ошол администрация менен, тиешелүү мамлекеттик органдар менен иш алып бардык. Анан бир тиркеме иштелип чыкты. Ошол жарандарга ошол тиркеме аркылуу ажылыкка каттоо жана ушундай документ толтуруу, башка нерселер ушундай жеңил кылуу максатта ушул кыскасы ушундай тиркеме иштелип чыкты. Ошол негизинде уже канча ушул эмеден бери иш жүрүп атат. Эң сонун негизи эле Абдулазиз Ажы, ажылык тармагы өзү кимдерге парз? Ушун бир Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Негизи ажылык исламдагы 5 фарыздын бири жана фарыздарда катар боюнча эң акыркысы. Ажылык кимдерге фарыз? Ажылык балагат жашына жеткенден кийин аял болсун, эркек болсун, ал Аллах Таала тарабынан 2 негизги шарт коюлган. Биринчиси болсо ал адамдын ден соолугу, акыл эси таза, толук ден соолугу чың болуусу. Ал эми экинчиси болсо ошол ажылыкка барып келүүгө ал адамдын каражаты маселеси толук болуусу, каражат жетүүсү шарт кылынган. Эгерде ушул 2 шарт табылган болсо, анда толугу менен ажылык фарыз болуп эсептелет. Эң сонун. Эмесе биз убакытты көпкө созбой, биздин жарандардан келген суроолорго кезек берели. Шаймерден мырза, сиз жооп берет окшойсуз. Негизинен баягы кезекте катталды, кезекте калып калды, бирок аялы кирбей калды дейлик. Ушундай талапкерлер өзү системага кантип катталды? Же эле ошол системага катталуунун бир эмне деп койсок, баягы башталышын, же анын катталуу жол жобосун кыска түшүндүрүп, андан кийин суроолорго өтөлү. Ассаламу алейкум. Биринчиден бул тиркемеде сиз биринчи сурообузга азыр жооп берип коеюн, андан кийин өтсөк болот. Азыркы учурда былтыркы кезекте калып, акчасын банкадан кайтарып алып, же болбосо акчасы ушу банкада калгандарды мына 14 августтан баштап кабыл алып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын дээрлик көбү азыр катталып калды. Анан ал жерде мисалы үчүн былтыркыда күйөөсү катталып, аялы катталбай калган, мисалы үчүн. Же болбосо аялы катталып, күйөөсү жок дегендей учурлар болсо. Жок, күйөөсү аялы катталып калган болчу десе, алар кайра кайтарылып калат. Анткени система баягы биздин динибизге тийиштүү баягы махрамсыз болбойт деген нерсе бар. Аял киши өзү жалгыз бара албайт, ошон үчүн системадан ал нерсени кабыл албайт. Азыр аял эркек киши катталып калган, бирок быйыл аял киши катталам дечү болсо кандай кылабыз болот? Азыр ушундай суроо болот. Мына кезектеги күйөөсү күйөөсү баягы системада турат, аялы жок. Бирок аялы быйыл барам деп атат. Быйыл барам десе, 25 августта жаңы каттоо башталып атпайбы? Системанын ичинде күйөөсүн система тааныйт, бул жерде бар экен деп. Аялы болсо өзүнүн паспортун киргизет, анан махрамы деген жерге күйөөсүнүн ИННин көргөзсө, система тааныйт, бул махрам бул жерде экен деп төлөгөнгө уруксат берет. Анан негизинен баягы жалпы өзү жарандарга түшүнүктүү болушун,
биздин баягы жалпак тил менен айтканда Play Marketке кирип эле Android болсун, iOS болсун, ошол тиркемени биринчи көчүрүп алыш керекпи? Ооба, ошону азыр видео менен биргеликте Ошол негизинен ошол башынан баштап ушул темадан баштасак, ошол баягы биздин жарандарыбызга негизи баягы келген суроолордун баары эле кантип катталабыз? Мисалы мага бүгүн бир суроо келди. Түндүк аркылуу болот турбайбы депчи. Ушундай суроолордун баарына бир жалпы бир жооп кыла алалы кана дейсиз? Мен өзүңүздөр көргөндөй эле ажылык деген тиркемени Play Market'тен Android'дор үчүн же болбосо iPhone'дор үчүн App Store деген бар. Ошондон эле ажылык деп издесеңиздер ажылык деп чыгат. Ошол жерге орнотууну басасыздар, установить дегенди. Андан кийин тиркеменин ичин ачасыздар. Ачканда ушундай баягы тааныштыруу барактары болот. Кийинкиде өтөбүз да, бул жерге өзүбүздүн телефон номерубузду жазабыз. Кадимки эле өзүбүздүн телефон номерубузду жазабыз. Жазгандан кийин ушундай код келет. Код келгенде ошону терс эле кирип кетет бул жерге. Анан бул башкы бет ажылык деген тап. Ушу бизге эң керектүүсү ушул жер да. Азыр ажылык табы менен таанышалы. Биринчи ажылык тап ичинде видео инструкциялар деген ортосунда бар, андан кийин профиль деген бар. Ажылык тап дегенде мына бул жердеги үстүндө бардык маалыматтар камтылган. Анан эң башкысы эле ушул жер. Биринчи кадам деп кадамдарга бөлүнгөн. Биринчи, экинчи, үчүнчү кадам деп. Биринчи кадам зыяратчыны кошобуз, өзүбүздүн паспортубузду ушул жерден кошобуз да. Анан экинчи кадамда болсо бул баягы төлөгөнгө келген убакыт келгенде баягы 25 августта ал жер ачылып калат. Бул жерге артка убакыт коюлган 25 август 09:00-гө. Ошол убакытта так ачылат дагы төлөмдү жүргүзсө болот. Ал жерге да жетебиз. Бул жерде профиль, бул профиль негизи аябай маанилүү эмес. Бул жерде киргизсе баягы тиркеменин тилин тандаса болот, колдонуу шарттарын, колдоо кызматтарына киргизсе болот. Азыр болсо ошо кантип паспортту кошобуз өзүбүз, өзүбүздүн зыяратчыны кантип кошуу. Эртерээк эле зыяратчыны тиркемени жүктөп алып, зыяратчыны кошуу деген баскычты басабыз. Ылдый түшө беребиз, баардык маалыматтардын баары ичинде камтылган. Муну башка бирөөгө поделиться кылып жөнөтүп койсок болот. Анан кийин ылдый жакта зыяратчыны кошуу деген бар. Дагы бир жолу басабыз зыяратчыны кошуу деп. Бул жерден паспортту жүктөөнү басабыз. Галереядан паспортты тандайбыз. Паспорттун ID паспорттун арткы бетин тандайбыз. Арткы бетин тандаганда тиркеме өзү окуп алат ошол ичиндеги маалыматтын баарын, ИНН, баягы серия дегендердин баарын. Астына болсо телефон номерди жазып туруп эле кошуп коебуз. Ушул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай бир зыяратчыны коштук. Мисалы үчүн мен өзүмдү коштум. Ооба. Мен өзүм кете турган болсом, бирок мына астында биринчи төлөмдө жазылып турат, 180 000 сом бир зыяратчыны коштуңуз деп. Зыяратчынын саны бирөө. Ооба, зыяратчынын саны бирөө деп турат. Ооба, өзү эле. Бирок эгерде мен өзүмдүн аялым менен кетсем, же болбосо мен апамды кошо турган болчу деп болсом, же атамды кошо турган болсом, бул жерде дагы бир астында бар. Бул жерде 4 адамга чейин кошулса болот. Бияктан дагы бир зыяратчыны кошууну басабыз. Ошондо жанагы бизге келген суроого жооп ушул жерде экен. Ушул жерде. Бир адам аял өзүнүн телефонуна кирбейт. Ооба. Күйөөсү аны каттайт экен, туурабы? Ооба. Бул жерден мисалы үчүн аялын кошот дагы, аялын кошкондо ИНН менен тиркеме өзү билет. Бул аял киши экен депчи. Аял киши экенин билет деп туруп, анан бул жерде мына махрам жеке номеру. Ылдый жакта махрамдын жеке номеру бар. Ошол махрамды жеке номерун басканда баягы биринчи киргизген махрамбы, махрам эмеспи? Ошону текшерип туруп, ошол номерун киргизип коет бияка жеке номерун. Анан бул сизге кандай туугандыгыңыз бар деп көрсөтөт. Ал жерге мисалы үчүн күйөөсү болобу, атасы болобу, ошол жерге басып коет. Бул жерге номерин тегерет жанагыдай эле. Ооба. Анан кирип кетет. Бирок аял киши махрамсыз өзү киргизгенде баягы жок да ИНН махрамдын кимисинин ИНН киргизбесе, эгер системада катталган болбосо, ал кирбейт. Андан кийин ушул жерден сактоо болгондон кийин эле башкы бетке кайтуу деп коебуз. Басабыз. Демек бул жерде 2 адам катталды, көрсөтүп турат. 2 адам катталды. Чыктык. Ооба, чыктык. Мына биринчи кадам уже жашыл болуп калды. Ооба. Демек толук аткарылды. Толук аткарылды. Анан убагы келет. Убагы келгенде мына азыр мисалы үчүн 00:00 азыр бул жерде баягы примерно эле жазылган болчу. Азыр мисалы 2 мүнөттөн кийин деп турбайбы? Ошол убакта 00:00 болот дагы. Бул жер көк болуп калат дагы, төлөм мүмкүнчүлүгү ачылат азыр. Азыр 00:02 секунда калды, азыр сразу өзгөрүлөт. Мисалы үчүн убагы келгенде ушундай болуп, көк болуп, алдын ала төлөм ачылып калат. Алдын ала төлөмдү ачкандан кийин
муну басса ичине кирет, мындай баягы маалыматтар чыгат мисалы үчүн 1 киши болобу 2 киши болобу чыгып калат дагы алардын баасы чыгып калат 180 миң 1 кишиге 360 миң 2 кишиге дагы кете берет. Анан кийин төлөм дагы төлөйм деп басчудай болсо ушундай бет ачылат. Бардык банк тиркемелери бар. Бул жерде Кыргызстанда бардык тиркемелердин баары бар. Плюс бул же оң жагында QR код дагы бар. Анан тиркемеден ачып туруп эле, мисалы үчүн бир банк тиркемесин ачып туруп эле төлөп коет. Төлөгөндөн кийин эле ушинтип сразу чек ачылат. Чек ачылгандан кийин бул жерге кайсы номерде жазылып турат, очередин номери, канча сом төлөгөнү, кайсыл убакытта төлөгөнү, муну PDF файл менен жүктөп, бирөөгө жиберсе дагы болот. Эгер эки телефондон бир паспортты каттап алган болсо, экинчи телефондон паспортты өчүрүш керек. Ал жерден паспортты өчүрүш керек, жөн эле системадан чыгып коюу же тиркемеден чыгып коюу жетишсиз да. Ичине кирип, жана зыяратчыны кошуу деген жерге кирип, ичинде паспортты өчүрүү деген бар, тигинде өчүрүү эмес, баскычы бар. Ошону өчүрүп, андан сактап, анан чыгып коюш керек да. Ошондо бир эле паспорт, бир эле телефондо сакталыш керек. Андан кийин документ чогултуу деген кадам бар. Ал кадам көп убакыт берилет ага. Анткени ичинде баягы размерин жазыш керек, баягы кийимин размерин, документтерге кол коюш керек, электрондук түндүк менен коюлат да. Аларга муфтият азыр бир топ убакыт берет. Ошон үчүн шашпай аны кылса болот да. Эми кийинки суроо ушундай болсун, баягы паспортунда аты жөнү алмашып калат, же болбосо пинин алмашкан учурлар да болуп калат да. Бул учурда кандай болот? Система кандай тарыйт? Негизи бизге былтыркы учурда катталгандардыкын айтып атасыз да. Ооба. Былтыркы учурда катталып, быйыл очередде тургандар азыр ушу кездешип атат. Бир көп эмес, бирок аз аздан бар. Эгер аты жөнү алмашкан болсо, эч көйгөй жаратпайт. Бирок иенен алмашкан учур болду. Азыр бир эле учур болуп атат, бирок иенен алмашкан учур болсо, бул жерге муфтиятка келип, кат жазыш керек. Ошол тастыктаманы алып келип бериш керек, ошол сондон тастыктаманы алып келип берип, ушундай алмашты эле деген болчудай болсо, ал каралат дагы ошол жердеги мурдакы иенени менен бул жерден алмаштырылат. Анан система таанып кала берет. Демек, былтыркы жылдагы документи менен быйылкы жылдагы документти толук салыштырып, ошонун негизинде иш жүрөт экен да. Кезекте калып акчасын албаган жарандардын маселеси кандай болот? Кезекте калып акчасы албаган жарандар, ошо айткандай эле бизде мурдатан эле муфтият берип койгон бизге списокты. Ошол жерде бардыгынын тең данныйлары бар. Анан ошо данныйлары болгондон кийин бул жерге паспорттун киргизсе эле, баягы жаңы катталуучулардыкы 25-inde ачылып атпайбы? Алардыкы уже 14-нөн бери ачык. Алар кирип эле төлөй берсе болот да. Бул баягы барып акчасын алып кеткендерге. Бирок акчасын алып калгандарга болсо, акчасын банкта тургандар болсо, алардыкын күнүгө бир чогултуп бир маалда өткөрүп коюп атасыз, анткени алардын акчасы турат да. Алардыкын төлөндү деп бир чек көрүнүш керек, эмелер, очередтер болуш керек. Бирок бул жерде айтып кетчү нерсе бар. Азыр ошо жарандарыбыз 500дөн ашыгыраак болчу. Ошолор жарандарыбыздын 450-сү өттү. Бирок калгандары деле бул жерге катталып турушат, бирок 2-3 телефон менен катталып турат да. Ошолордун маселеси кандай болот? Анда мисалы 2-3 телефондон катталып алган, бак шашты. Шашканда тигинден катталып, мында балам сеникинен каттала калды деген учурлар болот да. Анан ошондон чыгуу, кирүү маселеси кандай? Азыр эми бирден чалып, өздөрүнө дагы азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жерде мындай болуш керек. Бир эле телефондон катталыш керек. Система эки паспортты көрсө, тааныбай коет да, анан ката берип коет. Ошон үчүн бир паспорт бир эле телефондон болуш керек. Эгер эки киши болсо, экөө тең бир эле паспорт, бир эле жерден катталыш керек. Анан кийин баягы группага бөлүнөт да. Ажы башчылар менен группага бөлүнгөндө дагы бир группада болуш керек го. Ошон үчүн бир эле жерден төлөнгөндө туурараак болот да. Анан бул эки паспорт эки жакта болуп турган азырымыз 70-80 жаран ошентип күтүп отурушат да. Ошолорго айтып коерум, ошо бир телефондо эмелерди өчүрүп турсаңыздар, анан система тааныганда сразу өткөрүп кое берет. Демек, бул жерде жанагындай махрам менен бара турган болсо, жолдоштун телефондон эле катталса болот экен. Эң сонун эми баягы ЗАГС эски болуп калып, сондон чыкпай атса, же болбосо чет элдик ЗАГС болуп калса, булардын маселеси кандай болот? Бул ЗАГС деген бул махрам маселеси.
Негизи санариптештирилген түндүктө санариптешилип өздөрүнүн баягы загсыз санариптешилген болчу да болсо система өзү сразу тартып алат. Эгер санариптештирилген болсо ошо соңго кайрылып ошо санариптештирип документтерин баягы свидетельствосун алып барса эле ошо айтып беришет, ошол жерде баардык эмелер бар, кадамдар бар. Өздөрү санариптешип коет дагы. Бул жерге эч жака, бул жерге муфтиятка бизге деле кайрылыштын кереги жок. Система өзү рефреш кылып туруп кабыл ала берет, эме бизге көрсөтүп кое берет эмесинчи. Муфтияттын кызматкерлери макрамдыгы бар экен, тастап берет экен. Тастап берет. Бирок башка чет элдик жарандардыкы бар экен, анан бул жерге санариптешкен болбойт деген нерсе бар экен. Алар болсо ошол мисалы үчүн башка өлкөнүн жарандары болчу, анан кийин жаран болуп калган, анан баягы свидетельство о рождении, свидетельство о браке дагы башка өлкөнүкү болуп калган дегендер, алар ичинде, системанын ичинде сүрөткө тартуу дагы бар мүмкүнчүлүк. Сүрөткө тартып, аны жүктөп коюш керек. Бул жерден кызматкерлер көрүшөт, далилдешет, эки жакты салыштырышат, ооба чынында эле макрам болчу болсо кой берип жиберет. Эң сонун анан жылга бир маселе болот, 086 деген справкачы. Муну баягы айрым учурда баягы биздин элибиз ушундай шаша буша бастырып анан алып келе берет. Бирок баягы факт түрүнө келгенде же жанагындай оорукчан болуп калат же башка болот да, ушундай болот. Негизинен эле 086 справкасынын чоо жайы кандай болуп атат? 086 справкасы быйыл толук санариптешилди. Ал жерге барып кагаз түрүндө алыштын эч кажети жок. Демек мурдагыдай поликлиникага барып жок, башын кажети жок. Ал жерден анан оорулуу болуп, анан мени өткөрүп кое берчи, же болбосо баягы бир аз тыйын берейин алып кетелинчи деген нерсе жок уже. Азыр толук санариптин ушул жакшы нерсеси, бул жерде баягы бир адамдык фактор жок болот да. Бардык нерсеге, бардык басылган, бул здоров деп кетет го, баягы эмесинде, талааларында. Түндүктө атайын жана ден соолук деген бөлүк бар да, ошол жактан эле карап алат экен да. Ооба, ошол жерден ар бир нерсеге врачтар койгон, врачтар жоопкерчиликтүү болот. Анын баары тең санариптешилип, биздин система менен байланган. Эгер ошол дарыгерлерден текшерүүлөрдөн өтүп, 86 боюнча өтүп келгенден кийин бизден дароо чыгат бизден. Бирок азыр айтып койчу нерсе, ал 86-нын ичинде вакцинация деген дагы бар. Бул вакцинация эң акыркы кадамда да. Азыр башка нерселердин баарын тең өтүп кое бериш керек. Анан убагы келгенде муфтият дагы кабарлайт баарына тең. Балким ушу сентябрдын ичи болобу, балким сентябрдан кийин болобу, кабарлайт, ошондо вакцинация өтүү керек де, барып өтсө болот да. Анан азыр көбүнчө ушул нерсени айтып коюш керек. Азыркы учурда эле азыр кезекте турган жарандарыбыз азыр документ этабы ачылып калды да. Анан баягы баарына тең эле бул документтер өтпөсө биз өтпөй калат экенбиз деген бир маалыматтар тарап атыптыр ушул группада. Андай чындыкка дал келбейт. Документ үчүн дагы көп убакыт берилет да. Азыр дарыгерлерибизге дагы барып, муну коюп берип койгула десе, алар коюп бере алышпайт, анткени вакцина жок да. Ошон үчүн 86-да ушу вакцинадан башкасын өтө бериңиздер. Толук вакцина болгондон кийин 86 тастыктамасы толук болот. Эң сонун. Демек азыр мынакей бүгүн жарыя чыкты. Дары-дармектерди алып келүүчү тараптар боюнча, демек буга шашылыштын кажети жок экен да. Эң сонун анан дагы бир суроолордун көпчүлүгүнөн ушундай болуп атат. 180 миң төлөп атышат. Бул $2000 деген жанагы алдын ала төлөмдөр бар эмеспи? Анан багы ошо $2000 жетпей калса кандай болот? Системаны кандай кабыл алат? Былтыркы баягы $2000 төлөгөн. Анан быйыл болсо 180 миң болуп калды да. Айырмасы ошо 5 миң сомдун тегереги айырмасы болуп атат да. Анан баягы курс менен долларын сомго өткөрүп койдук да. Анан бул жерде эч кандай маселе жок. Биз 175 миң сом төлөдү деп киргизе беребиз. Бирок акыркы төлөм бар да, акыркы төлөм азыр чыга элек. Акыркы төлөм чыкканда баягы разницасын ошол жерден төлөп кое берет. Эң сонун, демек 175 миң болуп жанагындай төлөгөндөн айырма чыгып калса, муну кийин өзү кошумчалап төлөп койсо болот экен, Эң сонун анан биздин багы жарандарыбыз системага мындайкей сиз айткан маселелердин баардыгын тең, документ иштерин баарын тең толук төлөп, сонун кылып катталып койду. Эми катталгандыгы тууралуу маалымат каяктан билет? Мен катталдымбы деп багы кызыктуу болуш керек. Ооба, азыр ушул жерде биздин жарандарыбыздын көбү ушуга кызыктыр да. Ушул жерде биринчи, экинчи кадам, үчүнчү кадам болуп турбайбы? Ушул биринчи кадамда баягы паспортту эле кошуу, бул паспортту кошуу деген сиз кезекке турдуңуз дегенди түшүндүрбөйт да. Бул жерде жөн эле паспортту кошуу да. Андан кийин төлөм өткөндө, төлөмдүн өткөн убактысы менен эле биз мисалы үчүн ошол бир моментте, бир учурда балким 10 миң адам төлөйттүр.
10 миң адамда бул жерде адам кабыл албайт. Баягы банктардагыдай ол адам кабыл албайт, буну алам депчи. Бул система өзү карайт. Эң биринчи 10 миңдин эң биринчи мисалы үчүн 3 миңи керек болсо, 3 миңин баштапкы 3 миңин алат да калганына баарына тең ката берет. Сиз кезек өтпөй калдыңыз деген ката келет да. Анан ал кантип өткөндүгүн билет. Экинчи кадамды өтсө эле болду. Бул жанагы төлөмдөгөндөн кийин эле баягы чек көрсөтүлбөдүбү? Ошол жерде номери турат, мисалы үчүн 6 миң орундун эмеси депчи. Андан кийин быйылкы жылды ведомстволук аралык комиссиянын чечими менен баягы кошумча дагы бир 500-600 киши алабыз. Жанагы 6 миңдин үстүнө баягы ооруп калып бара албай калган болот, баш тартылып калган болот, ошону баягы толукташ үчүн алабыз. Бирок баардыгы толукталып бүт баары толукталып калгандан кийин биз баардыгынын тең акчасын кайра кайтарабыз өздөрүнө. Эмдиги жылкыга мындай айтканда кезек болбойт да. Кайра бирден башталат да. Демек, азыркы жарандарыбыз демек 6 миң квота толгондон кийин бул система өзү автоматтык түрдө албай калат экен. Жарандар каттала албай калат. Эң сонун мен ушул негизи ушул суроону акырында берейин деп аттым эле, бирок эң сонун демек система баардыгын өзү аныктап каттап коет экен. Эң сонун. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан мен жыйынтыктоочу суроону Рафаэль ажы сизге бергим келип атат. Негизи эле баягы мынакей азыр өзүңүз да сөздүн башында айтпадыңызбы? Бул санариптештирүү система бул жарандарыбыздын ыңгайы үчүн депчи. Анан мынакей азыр Шаймирза мырза көрсөтүп берген тиркемеде негизинен баардыгы тең автоматташтырылган, адамдар үчүн жеңил болуп атат. Негизи эле мындан аркы ажылык тармагындагы санариптештирүү системасы мындан да жакшырабы? Ооба, биз ойлоп атабыз. Ушул менен ажылыктын регистрация баягы каттоо маселеси жеңилирээк болот жарандар үчүн. Бул жакта баягы доллар алмаштырып, анан кайра банкка алып барбай, бияктан эле өзүнүн банктан эле отуруп үйдө эле каттаса болот да. Бул ошол сиз айткандай ошол жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатта, санариптештирүү максатта түзүлгөн. Ушуга кошумчалап кетейин, баягы кийинки кадамдар кандай болот? Азыркы учурда ушул бул бир эле бөлүгү. Азыр ажыларды каттоо, алардын баягы төлөмдөрүн кабыл алуу, андан кийин баягы группаларга бөлүп беребиз. Бул бүт баары тең уже автоматически өзү кылып баштайт да. Кийинки кадам бул көбүнө билинбеген эле ар жакта Саудиянын өзүнүн программасы бар, системасы бар, чоң системасы бар. Бул дүйнөлүк деңгээлде система. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк ажар менен дагы. Алардыкы эми толук дайын болбосо дагы бир бөлүгү бизге керектүү нерселер дайын экен. Азыркы учурда биздин бул ойлоп тапкан системага экөөнү кошо турган бир эме пайда болду. Буюрса ал жарын дагы автоматтаганга уже убагы келгенде бүтүрүп баштайбыз да, иштеп баштайбыз. Негизинен мына жалпылап айтканда толугу менен санариптештик десек болот экен, Эми ал жерде аз эле бир жумуштар калган экен. Негизинен эле жыйынтыктоочу суроо. Абылай даже негизи эле баягы кээде баягы эми инсанбыз да. Ажылыкка мынакей баягы акча каражаты жеткен бай адам барыш керек. Анан дени сак адам барыш керекпи өзү? Жана бул сөздү айтып кеттик го, шариятыбызда негизги 2 шарт менен ажылык фарз болот депчи. Эң алгач анын ден соолугу, акыл эси таза болсо, соо болсо, анан каражат маселеси депчи. Анан ден соолук дегенде азыр биз жогоруда сөз кылган 086 формасындагы талаптар менен кошо Сауд Арабия падышачылыгынын ажылык министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигинин дагы өзүнүн кошумча талаптары бар. Ошондуктан быйыл баягы система санариптештиргенде бизге атайын биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги дагы чоң бир кызмат кылып, атайын ажылар үчүн ажылык 86 формасын иштеп берди. Кошумча талаптар болгондо булар кошумча атайын справка берүүдө. Ошон үчүн биз баса белгилеп айтат элек, жарандар ошол 086 формасын алып атканда ден соолукка тиешелүү ажылык 086 деп айтыш керек. Себеби дегенде жөнөкөй стандарт 086 форманы алып албаш керек. Андан тышкары биз бул ажылыкка ден соолугу таза болуш керек деген шарт, демек шарият талабынан дагы азыркы учурдагы биздин мамлекетибиздин саламаттык сактоо министрлиги тарабы жана Сауд Арабия падышалыгынын дагы ажылык министрлиги Сауд Арабиянын саламаттык сактоо министрлигинин толук талаптарына кирген. Ошондуктан жылдан жылга булар аябай талапты күчөтүп атат. Ошондуктан адамдардын өмүрү, ден соолугу бул Аллахтын алдындагы аманат нерсе. Андан тышкары шариятыбызда аял кишинин баруу маселесинде дагы бир шарт кошулат. Аял киши сөзсүз түрдө махрам менен баруу деген. Ошондуктан бул система дагы өзү
атайын махрамсыз жалгыз аял өзүнү түздөн түз каттала албайт. Махрамы менен кошо катталат же кезекте махрам болгон болсо ошол махрам аркылуу гана катталат деген мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү күндө ажылык бөлүмүнүн кызматкерлери даярбы? Буюрса кызматкерлер колдон келишинче даярдыктарды көрдүк. Азыркы учурда дагы 14-үнөн баштап каттоо жүрүп атат. Телефон аркылуу дагы, колл центр аркылуу дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүп атат. Эми бул чындыгында система жаңы болгондуктан албетте элдин арасында, карапайым адамдын арасында түшүнбөстүк болот, кээде билбестик маселелер жаралып калып атат. Эң сонун силерге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп келип мынакей эң сонун мыкты маалымат бердиңиздер. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей ажылыкка кимде ким барам дей турган болсо, мынакей ошол муфтияттын YouTube каналында, ошондой эле Instagram жана Facebook баракчаларында баардык ушул Шаймерден мырза көрсөткөн чакан видеолордун баардыгы тең чыкты, толук көрүп, ошол негизинде катталып, туура катталып, өзүңүздөр тууралуу маалымат алсаңыздар болот экен. Эмесе бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу меймандары Азиретти муфтийибиздин орун басары, белгилүү дин алымы Рафаэль Ажы Татиков устазыбыз болду. Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын ажылык бөлүмүнүн адиси, дин алымы Абдылазиз Ажы Туташбаев устазыбыз болду. Жана ошондой эле Bright Technology компаниясынын жетекчиси Молдогазылуу Шаймерден мырза болду. Ыраазычылык билдиребиз. Эмесе кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.